Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз бир жаман кабар уккандыктан, жаман кабардан бизге көп жактан, көп тараптардан, СМИ тараптан, ар жактан суроолор болуп атат. Ошондуктан аларга звонить этиртпей маалымат алуу үчүн кыскача маалымат берип коюуну чечтим. Мага жеткен маалыматтар менен бөлүшкүм келди. Себеп дегенде азыркы убакытта Оразайым Нарматова карындашыбыздын акыбалы жана ушул боюнча маалымат бөлүшүп кетейин достор. Урматтуу мекендештер, Оразайым Нарматова кызыбыз боюнча кыскача маалымат. Ал кызыбыз Москва шаарында иштеп жүргөн. Анын бир тууган агасы каза болуп, аны бир тууганы катары Кыргызстанга жайга койгон, алып келген болчу. Ошондуктан буга чейин бул отделдин балдары мага да бир экөөсү чалып сурап, ар кандай маалыматтарды сурап ошентип аткан болчу. Мен бир таң калганым, эми таң калуунун кереги деле жок, бирок бизге бул көнүмүш эле адат болуп калды булар үчүн. Эмне үчүн учаардын алдында? Эмне үчүн бул убакытка чейин үйүндө бекинбей эле, ушундай аза күтүп аткан убактысында же болбосо үйүнө келип, жакшынакай эле бир жолдор менен кылышса болмок. Бул өтө өкүнүчтүү. Бул бийлик өзүнүн башынан өткөзгөн окуясынан сабак албайт экенбиз. Биз башыбыздан өткөзгөн нерсени көрбөйт экенбиз. Себеби эмнеде? Себеби убагында ушул эле бийлик ушундай азап чегип жүргөндө бул Оразайым Нарматова кызыбыз эч ким, көпчүлүк азыркы чала докансалар, менмин деген колдоочумун деп күйүп жаткандар, ортодон чыга калып ооп кеткендер, тупойлор, сиздерге кайрылам. Садыр Жапаровдун жанында жүрүп, күйүп жүргөндө силер кайда элеңер? Азыр соц тармактарда жазып атасыздар, туура болду, тилинен көрмөк жана башка деген комментарийлерди окуп атабыз. Сиздер ортодон чыккан бир жөөтсүздөр. Сиздер бир ортодон чыккан шакалдарсыздар. Аны баарыбыз билебиз. Анын кайталаштын кереги жок. Эми Оразайым Нарматова боюнча айтайын. Бүгүнкү таңкы саат 5 чамасында 5:50 ал Ош аэропортунан Москвага уча турган болгон. Анын билети буга чейин эле алынган. Эми булар анын боюнча маалыматы бар. Бирок өтө уят. Бишкектен барып атайын ошо аэропорттон кармаганы. Эмне үчүн кече эмес? Уча турган убактысында ага жооп даяр, биз билебиз. Бул профилактикадан өткөнбүз, башыбыздан өткөн мындай нерселер. Аэропортто эң оңой. Кармоонун жолу оңой. Ошондуктан булар аэропортто жүргүздү, аэропортто кылды. Башка нерсе колдорунан келбейт болчу. Себеп дегенде тупой. Себеп дегенде эчтемке мындай тажрыйба жок. Оразайым качып жүрдү беле? Оразайым бекинип жүрдү беле? Ушундай жолго барган бийлик, башынан сабак албаган бийлик болдук. Эми, достор, азыркы маалыматтар боюнча Оштун управление внутренних дел УВДда берген маалыматы боюнча мага мындай телефон менен айтышты, Бишкекке алып кетишти деп. Бишкекте соттун санкциясы жана башка документтердин
даярдоосунда атайын кызмат барып, бул МВДнын, УВДнын тегерегинде болуп аткан маалыматтар СНБ эмес экен. Ушул соц тармактарда туура эмес маалымат таратуу боюнча кылып атат. Достор, ушунча до конца жүрөт. Ушунча тупой фейктер жүрөт. Ошончо жалган маалыматтарды тараткан, башка адамдардын жеке аброюна шек келтирген маалыматтар тарап атат, маалыматтар жүрүп атат. Эмне үчүн бул статья дейбизби, мыйзам дейбизби, жана башка дейбизби? Эмне үчүн эки адамга эле иштеш керек? Эмне үчүн бийликке гана иштеш керек? Эмне үчүн карапай адамдарга иштебейт ал нерсе? Таң калыштуусу, буга чейин биз кыйла көп нерселерди бөлүштүк. Керек болсо ошол Орозайым кызыбыздын, Орозайым карындашыбыздын жеке аброюна шек келтирген бийликтин фейктери, бийликтин колдоочулары ушул күнгө чейин жазаланбаганына өтө таң калам. Ушул күнгө чейин ошолор бир суракка чакырып алганына өтө таң калам. Канчалык маалыматтар тарап атат? Канчалык маалыматтар жүрүп атат? Угрозалар жүрүп атат. Бул өтө чоң статья болуш керек. Өтө чоң статья. Убагында канча адамдар ошол кызыбыздын атынан жалган маалыматтарды таратышкан. Уят маалыматтарды таратышкан. Эмне үчүн ошол адамдар бош жүрөт? Ошол адамдар азыр ушул күндө шылдыңдап кайра кол чаап отурат. Себеп дегенде жообун билебиз. Ал бийликтин өзүнүн кошоматчылардын жасап аткан бир чоң куралы деп эле билсек болотпу дейм. Же ошондой түшүнөбүзбү билбейм. Өтө таң калыштуусу дагы биз ошол фейктерди, адамдарды, ботторду туура эмес маалымат тараткан фейковый маалыматтарды ар бирин бөлүшүп, ар бирин сиздерге мындай чайнап да бергенбиз. Эмне үчүн аларга өзүңүздөр көрүп туруп эле реакция жасабадыңыздар? Кече аны Дастан Бекешев туура айтты. Дастан Бекешев жогорку кеңеште айтты, МВДнын өкүлүнө кимге билбейт экен, мен жакшы ал жагын неме кылбагам, айтып атат прослушка боюнча. Эмне үчүн биздин аттарыбыз прослушкада жүрөт деп айтып атат. Аны өзүңүздөр баарын көрдүңүздөр. Эми ошолордун баардыгын кылган адамдар бийлик башында турат. Бирөөсүн чакырдыңарбы? Камчыбек Ташиевди чакырдыңарбы? Садыр Жапаровду чакырдыңарбы? Дегендей кылып айтып атпайбы? Жок. Чакыра албайсыңар деди. Чакырбайсыңар деди. Вот бийликтин иши ушундай. Жана достор, мынтип берсек, сөз эркиндиги жана ар бириздин башыбыздан өтүшү мүмкүн бул нерсе. Ошондуктан достор, баардык маалыматтарга бөлүшүп коюңуздар. Соц тармактар, СМИлер мага чалып сурап атат маалыматты. Ушул жактан маалымат алып, алар өздөрү дагы жазып койсо болот. Дагы да такталган убактарда мен сиздер менен бөлүшөм. Достор, кайдыгер болбойлу. Кайдыгер болбойлу. Айта турган сөз көп, достор. Маалымат так болгондо дагы мен сиздер менен бөлүшөм. Рахмат.